Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер кыргыз адабияты сабагы менен таанышасыңар. Биздин сабагыбыздын темасы киришүү сабагы. Кыргыз элдик ооз-эки чыгармачылыгынан. Алгач силерди адабият илими менен тааныштырып кетсем. Адабият илими араб тилинен которгондо адептүүлүк, ыймандуулук дегенди билдирет. Адабият искусствонун сөз өнөрү менен ишке ашуучу дүйнөнү образдуу чагылдырууга негизделген түрү. Бул түшүнүк кең мааниде бардык эле жазылган чыгармаларга карата колдонулат. Мисалы, илимий адабият, медициналык адабият жана башка. Ал эми тар мааниде көркөм чыгарма дегенди билдирет. Китебибиздин 5 бетин ачсак, киришүү. Кыргыздар байыркы жана таланттуу эл. Алар Манас, Семетей, Сейтек, Курманбек, Эртөштүк сыяктуу көлөмү жана көркөмдүгү жагынан дүйнөдө теңдешсиз чыгармаларды жаратышкан. Улуттук фольклордо, айрыкча эпостарда кыргыздардын басып өткөн тарыхый жолу, турмушунун бөтөнчөлүгү, дүйнөгө болгон мамилеси, эстетикалык көз караштарды чагылдырылган. Манас эпосун окумуштуулар кыргыз элинин энциклопедиясы деп мүнөздөп жүрүшөт. Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдо, Түгөлбай Сыдыкбеков, Алыкул Осмонов жана башкалардын чыгармалары бөлөк элдерге да жакшы тааныш. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бүткүл дүйнөгө таанылган. Кыргыз адабияты менен таанышуу, кыргыз элин, анын тарыхын, маданиятын үйрөнүү, кыргыз тилин кеңири ар тараптан өздөштүрүүгө шарт түзөт. Китебибиздин 6 бетин ачсак, 1 бөлүмдү карайбыз. Кыргыз элдик ооз-эки чыгармачылыгынан. Кыргыз эли бай жана кызыктуу фольклордук мурастын ээси. Бул көркөм мурас элдин арасынан чыккан таланттуу адамдар тарабынан жаратылып, муундан муунга ооз-эки өтүп, аны аткаруучулардын шыгына, жөндөмүнө, алар жашаган мезгилдин турмуштун бөтөнчөлүгүнө, талабына ылайык улам кошумчаланып, жаңыларын жүрүп отурган. Эл өздөрүнүн айлана чөйрөгө, жаратылышка, коомго болгон көз караштарын, мамилелерин, ойлорун, кыялдарын мына ушул ооз-эки чыгармалар аркылуу билдирген. Фольклордук чыгармалар ыр-бийге чыгармачылыкка абдан шыктуу, кыргыз элинин арасына кеңири тараган. Маселен, азырдагы Манас, Семетей, Сейтек, Курманбек өңдүү эпостордун негизги окуяларын, башкы каармандарын билбеген кыргызды кезиктирүү кыйын. Кыргыз элдик ооз-эки чыгармачылыгы жанрдык жактан көп түрдүү. Ал негизинен орус фольклору сыяктуу эле 3 чоң топко бөлүнөт. Алар эпикалык, лирикалык жана дидактикалык чыгармалар. Алардын ичинде эпос, жөө-жомоктор, макалдар, лакаптар, табышмактар, лирикалык ырлар жана башка жанрдагы чыгармаларды кезиктирүүгө болот. Жаратылыш шарты, өнүгүү мүнөзү, негизги идеялары, максаты жагынан кыргыз фольклору менен орус фольклору абдан окшош. Көңүлүбүздү сөздүккө бурсак, Мурас кыргыз тилинен орус тилине наследство деп которулат. Кыргыз эли бай фольклордук мурастын ээси. Ата-бабалардын калтырган жакшы иштери балдары үчүн мурас. Муундан муунга, от поколения к поколению. Кошумчаланып, жаңыланып, дополняясь, обновляясь. Турмуштун талабына ылайык кошумчаланган. Коом улам жаңырып турат. Айлана чөйрө. Окружение, окружающая среда. Айлана чөйрө дегенде бизди курчап турган жаратылышты түшүнөбүз. Эл өзүнүн айлана чөйрөгө болгон мамилелерин чагылдырышкан. Жазында айлананы жашылдандыруу иштери башталат. Кыял, мечта. Мен элдик жомокторду көп окусам деп кыялданам. Кеңири тараган, широко распространились. Жомоктор эл арасына кеңири тараган. Анда эмесе көңүлүбүздү суроолорго бурсак, кыргыз эли анын басып өткөн жолу жөнүндө эмнелерди билесиңер? Элдин кандай маданий мурастары бар жана аларда эмнелер чагылдырылган? Кыргыз маданиятынын, адабиятынын көрүнүктүү өкүлдөрү кимдер? Республикада элдердин достугун чыңдоо, тилин үйрөнүп, дилин түшүнүү үчүн кандай иштер жүрүп жатат?
Кыргыз элдик озеки чыгармачылыгы дегенде эмнени түшүнөсүңөр? Фольклордук чыгармалар кандай бөлүнүшөт жана эмне деп аталышат? Бул суроолорго жоопторду силер китебиңерден таба аласыңар. Өз алдыбызча жоопторду билип алабыз. Көңүлүбүздү кийинки ырга бурабыз. Кыргызстан. Кыргызстан ыры Алкул Осмоновдун калемине таандык. Кыргызстан жашыл жери, жашыл бакча жергеси, жайыт төрү дан талаасы, сан байлыктын энеси, кең казынасы, көл сулуусу, тунук суунун атасы, ак пейилдин, мартчылыктын, ырыскынын кемеси. Кыргызстан соолук айлы, таланттардын эшиги, тунук акыл, чебер колдун түгөнбөгөн кесиби, заманына, өз калкына ой пикири санаалаш. Кыргызстан ыр калаасы, ырак аттын бешиги. Ушул ырды жаттап Google Class'тан менин дарегиме видеого тартып жөнөтөсүңөр. Сак саламатта калгыла.